Ошто Жеңго Каймана аттуу Крим төбөлүнүн жан сакчысы кармалды. Ошто Положенск криминалдык чөйрөдө Жеңго Каймана аты менен таанымал Кадыр Досуновдун айдоочусу жана жан сакчысы кармалды. Бул тууралуу бүгүн 26 июлда Ички иштер министрдин басма сөз кызматы билдирди. Маалымат кылайык, Ички иштер министрдин криминалдык милиция кызматынын аймактар аралык башкармалыгынын кызматкерлери 23 июлда Ош облусунун 1995-жылы туулган тургуну М.А. аттуу жаранын кармашкан. Ал Досуновдун айдоочусу жана жан сакчысы. Ошону менен бирге Ички иштер министринде уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоого алынган жана буга чейин соттолгон. Милициянын маалыматына ылайык 10 июлда бул шериктери менен бирге кафенин алдында Куршап айылынын тургунун бычак менен коркутуп барсеткасын тартып алышкан. Барсеткада $1,600 жана 48,000 сом бар болчу. Аталган факт жазык кодексинин 266 беренеси менен ээн башты КЖБРге катталган. М.А. аттуу жаран убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Булак Сокол Медиа. Эл чындыкты билсин. Орустар чочкону сыйлашса, орус миллиардери Миллер Сапар Исаковду эмнеге сыйлап жатат? Сапар Исаков түрмөдөн качып даң салып жүргөнүнө октябрда 1 жыл болот. Ал 2020 жылдагы башаламандыктан пайдаланып, Атамбаев, Бабанов менен биригип 9 октябрда бийликти алууга аракет кылган. Эгер анын колуна бийлик тийгенде далайларды жанчып сыздатмак. Арине, бийлик Жапаровдун колуна тийип башкаларды ордуна камакка алып барса, Исаков сызган бойдон Канттагы Орусиянын авиабазасына барган. Ал жерден 17 миллион рубль алган. Мурдагы Ленинградтын Крим дүйнөсүнүн кассири Миллер кол алдындагы Газпромдун учагы менен Орусияга алып кеткен. Ошол бойдо Миллер аны кымбат тамак менен багып, окус Кыргызстанга бийлик алмашып кетсе деген принцип менен бап эстеп жатат. Бийлик алмашуу Кыргызстан үчүн оюнчук нерсе болуп калды. Камакта жатасыңбы, же тамак ичип жатасыңбы, автоматтын деле кереги жок. Таштан чогултуп, таш менен куралданып, бийлик талашып келе жаткандарды таш параңга алган тарап бийликке жетишет. Экинчи тарап жеңилип берип, камактан качып чыккандары камакка, тамак ичип жаткандары тамакка жөнөшөт. Сапар Исаковго окшогондору Газпромдун лидери Миллерге жабышып, Орусияга кире качат. Орусияга теңелип айланабызбы, бирок сөз кылып койсок болот. Кантсе да учурунда бир мамлекет эмес белек. Миллердин Газпром менен кошуп алгандагы бюджети жалпы Кыргызстандын бюджетинен көп экени белгилүү. Чет мамлекеттик Вашингтон Пост гезитинин жазганына караганда, Миллердин айлык маянасы 17 миллион рубль. 2013 жылы Миллер Кыргыз газга көз арта баштайт. Кыргызстан, Түркмөнстан, Өзбекстан, Казакстан сыяктуу газ деле чыкпайт. Түркмөнстан 2009 жылдан баштап Орусияга газды бергенди токтотуп, Иран аркылуу кете турган башка газ куруу аркылуу чет мамлекетке чыгарып жатат. Өзбекстан менен Казакстан Газпромго газын беришет. Бир жаман жери, мурунку президенттердин учурунда Ташкенттен газ алчубуз. Ал кездеги Өзбекстан президенти Ислам Каримов кыштын эң суук күндөрү газды өчүрүп салып, Бишкек какаганга муштаган болуп газы жок калчу. 2013 жылы Кыргыз газ Газпромго символикалуу 1 сомго сатылган. Андан көрө кыргыздар акчага тойгонбуз, бекер эле беребиз деп коюшса болмок. Газпром Кыргыз газды алган соң бир топ аймактарга газ кийребиз деген милдеттенмелерин алган. Анын ичинде чүйдүн түштүгүн газ менен камсыз кылуу милдети бар эле. Билим берүүгө салым кошолу деген Газпром акыркы замандагы мектеп курду, бирок анын кымбаттыгынан улам акчасы чамалуу кыргыздар чыдай алышпайт. Ушуларды эске алып 2013 жылы парламенттин бийик трибунасына Ахматбек Келдибеков Атамбаевдин арамзалык пландарын бетин ачкан. Анын акыйкатты ачкан үчүн Атамбаев артынан сая түшүп, 2013 жылы ноябрда жалган жала менен каматып, артынан өзүнө тиешелүү маалымат каражаттары менен шыбаткан. Аны Мелис Мырзакматов баш болгон Ош шаары дүрбөп колдоп чыккан. Ошону менен Алы Карашев, Тайырбек Сарпашев сыяктуу десанттар Ошко келишип Мырзакматовдун өзүн кубалап түшүп, куугун тукташкан. Атамбаевдин кыялы Кремльди пааналап жүргөн Сапар Исаковго кандай жол менен болсо да мамлекет башчысын алып бериш керек болуп калды. Бул үчүн адамдын каны төгүлсө да баары бир себеби эмнеде? Биринчи, Алмазбек Атамбаевдин башкы максаты Сапар Исаков болобу же Абдил Сегизбаев болобу? Эптеп тайм-аут алып, анын сөзүн сүйлөгөн адам мамлекет башына келиш керек. Азыр ичинен тымпыйып жаткан Алмазбек Атамбаев бийликтин эки тизгин бир чылбыры тийген соң анан көргүлүктү көрсөтөт. Сапар Исаковду Алмазбек Атамбаев өч алуу максатында бийлик башына түртүп турат. Кандай бийлик колго тиер менен Алмазбек Атамбаев эң биринчи кезекте өзүнүн кандосу экс-президент Сооронбай Жээнбековго
тирүүнүн тозогун көрсөтөт. Андан кийин бийликтен кеткен соң Атамбаевка акарат келтирген бийлик мыкчыгерлери Иса Өмүркулов сыяктуу хамелеон депутаттар Атамбаевди сатып кетишкендер кезекте турат. Экинчи Калыгул Олуянын айткандары тарыхый жактан далилденген. Анткени Калыгул Олуя ормонду сынап жатып сарбагыштарга карата айтып кеткен "Уда келбейт, бирок үзүлбөйт" деп тарыхый жактан анын айткандары дал келди. Ормондон соң сарбагыш Жантайдын уулу Шабдан аркалык кыргыздарды көздөп калган. Совет бийлиги келгенде сарбагыш Баял Исакеев өкмөт башына келген. Андан соң сарбагыш Турдакун Усубалиев 25 жыл кыргыз эстерин бийлеп турду. Сарбагыш Аскар Акаев 15 жыл президент болгон. Уда келбейт, бирок үзүлбөйт деген сөздү бекем туткан Атамбаев сарбагыш ичинен Койлубай Сапар Исаковду мамлекет башына көтөрүүнү чечкен. Бул жерде трайбализмдин жыты буркурап турат. Саяктар мамлекет башкарбаса кантип Саяк Абдельсайызбаевди президентке түртөт. Үчүнчү Атамбаев дали өзү дос ойлогон Путинден күдөөрүн үзө элек. Путин чоң саясатчы, ошол үчүн бийлик менен да оппозиция менен да тил табыша турган адамдары бар. Ким бийликке келсе да Путин менен иштеп кетпесе, орустар бизди камсыз кылбаса, Америка Кошмо Штаты бизге шоколад бербейт эмеспи? 2020 жылдын октябрындагы башаламандыктан пайдаланып камактан чыкканда Алмазбек Атамбаев бийликти Бабанов аркылуу мыкчып каларын ойлогон. Аны менен кошо чыккан Сапар Исаков түрмөгө башкаларчылап кайра кайтып келген эмес. Ал шимшилеп жүрүп, жер жуткансып жок болгон. Ошол бойдон дайыны жок, былкылдабай калган. 4-чү Атамбаев мамлекетти жетектеп турганда Кыргызгазды Газпромго долларга саткан. Бирок Газпром жең ичинен бирдеме берсе бергендер, ошондон бери Кыргызстанга кыйратып деле эч нерсе кылган жок. Сапар Исаковдун качышына Газпромдун аттуу баштуу атка минерлери түрткү болгон. Диңкилдеген бойдон качкан Сапар Исаковдун демине дем кошуп, канттагы орусиялык базадан учуруп кетишкен. Аны жашырып да коюшпаптыр. Учурда Сапар Исаков Москванын Кремлинде кагаз шимелеп, жооптуу иштерди аркалайт. Орусияга да түшүнсө болот. Кыргызстанда улам бийлик алмаша берип, Кремлди да жүдөтүп бүттү. Ошондуктан Сапар Исаковго окшогон келечектен үмүтү оту жылт эткендерди барымтага кармап турбаса да болбойт да. Андан тышкары Сапар Исаков президент болсо, Кремль Атамбаев менен да алаканы түздөп калат. 5-чи Алмазбек Атамбаевдин Сапар Исаковду колдогон мындай аракетине азыркы бийлик тоскоолдук деле кылбайт. Атамбаевдин бийликке турганда президент Садыр Жапаровду жөн жерден 2 рет камап, кескилеп жакын туугандарына топурак салдырбай койгонго чейин барган ким экенин эл билет. Азыр түрмөдө жатса, Алмазбек Атамбаевдин соц тармакта пиар компаниясы жакшы жүрүп жатат. Командасы катуу иш үстүндө, өзү эч кандай куспай турганын билдирип, жакында түрмөдөн чыгарын айта баштады. Башкысы саясий күрөштү улантарын Москвада атайын кызматтын көзөмөлүндө жүргөн Сапар Исаковду келечекте президент кылуу үчүн башынан аягына чейин күрөшүүгө чамына баштады. Алдыда чоң оюндар башталары күтүлүүдө. Биринчи аракеттер күздөгү парламенттик шайлоонун жыйынтыгына жараша көрүлөрү бышык. Мындан ары мамлекетибиз төңкөрүштү көтөрө албасы сезилип турат. Бирок Феликс Кулов китебине жазгандай, Атамбаев миңдеген адамдардын каны акса да бийликтен баш тартпасы бышык. 6-чы Атамбаевдин бийлигинен пайдаланып Сапар Исаков эмне иш бүтүргөн. Өмүрбек Бабанов эко фирма түзүп, Манас Ганси аркылуу АКШдан миллиондорду сургон айтпай эле коелу. 2013 жылы Атамбаевдик президенттик аппараттын тышкы иштер бөлүмүнүн жетекчиси Сапар Исаков Твияны 386 миллион долларга таап келген. 3 жыл мурун 2010 жылы февралда Цари дүйнөлүк банктын сунушу менен 150 миллион доллар жана Твия компаниясы тарабынан 200 миллион долларга сунушталган маселени караган. Ал кезде Царин коммуникациясын Сапар Исаков жетектеп турган. Эмне үчүн 150 миллион долларга бүтө турган ТЭЦти 3 жылдан кийин 386 миллион долларга оңдотууга келишим түзүштү. Ошол эле кезде Фергана ТЭЦи 83,6 миллион долларга оңдотулган. Салыштырып көрүңүздөр, дээрлик 5 эсе кымбат оңдотконбуз. Тажикстандын Дүйшөмбү 2 ТЭЦи 180 миллион долларга ишке кирген. Өзбекстан тура курган ТЭЦи Казакстандын Семей ТЭЦи 3, Караганда ТЭЦ 4 Твия компаниясына жалдырбай эле кээ бирөө Казак Ом система сыяктуу өз компаниялары менен оңдотушту. Ал эми Тарых музейи 100 000 сомдук орундуктарга толтурулуп, акчаны чачканы тууралуу өзүнчө сөз. 2019 жылдын 6 декабрында Бишкектин Свердлов райондук соту ТЭЦти модернизациялоодо коррупцияга жол берилген деген негизде Сапар Исаковду 15 жылга кескен. Уурунун орду президенттик такта эмес, түрмөдө деп бекер жеринен айтылган эмес. 7-чи эгер Алмазбек Атамбаев азыркы бийликтин тилин таап камактан бошонсо эмне болот? Атамбаев абактан чыгар менен азыркы бийликти уруп да ойнобойт. Ал Сапар Исаковду президент кылууга жан өрөп, кыргыз элинин терисин тескери сыйрып, чогултуп алган миллиарддаган акчаларын чачат. Бирок 3 нерсе бар. Биринчиден, түрмөдөн качып жүргөн Сапар Исаков мыйзамдуу мамлекет башчысына талапкер боло албайт. Ошондуктан убактылуу өкмөт сыяктуу бийликти тартып алууга аракеттер жасалышы мүмкүн. Экинчиден,
менен мейли башка кылмышкер катсын, учурунда мыйзамдардын төбөлү болуп жүргөн өкмөт башчысын качып жүргөнү кандай? Үчүнчүдөн, түрмөдөн качып чыккандар соттон шарттуу кутулмай Интерполго кайрылса, эки колун кишендеп туруп алып келчү эмес беле? Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Кыргызстан Россиядагы элчилигинде мушташ чыкты деп билдирди РЕН-ТВ телеканалы. Окуя 24-июлда болгон. 22 жаштагы жигит элчиликке таанышына аял киши документ иштерине жардам берүү үчүн барган. Бирок ал элчиликтин кызматкери вице-консулдун экинчи катчысы менен урушуп кеткен. 22 жаштагы жигиттин айтымында элчиликтин кызматкери анын бетине уруп жиберген деп билдирди РЕН-ТВ каналы. Ал эми элчилик 24-июлда Кыргызстандын жаранына аял кишиге жардам көрсөтүлүп жатканда аны менен чогуу келген эркек киши чыр чыгарганын белгиледи. Элчиликтин маалыматына караганда эркек киши кызматкерлерди мазактап, сөгүп, атайын чыр чыгарган жана кызматкерлердин тынчтануу жөнүндө суранычтарын эске алган эмес. Анын кесепетинен кагылышуу орун алып, эркек кишини күч менен сыртка чыгарууга аргасыз болушкан. Андан кийин Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Россиядагы өкүлдөрү эркек кишини Россиянын укук коргоо органдарынын кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Териштирүү иштеринин алкагында эркек киши Россиянын жараны экени аныкталды, бирок ал кыргыз паспорту менен дагы катталганы белгилүү болду. Элчиликте өз кезегин күтүп отуруп, окуяга күбө болгон адамдардын көрсөтмөлөрү дагы бар деп айтылат билдирүүдө. Андан тышкары элчиликтин кызматкерлери Ички иштер министрлигинин Россиядагы өкүлчүлүгүнө жана Россиянын укук коргоо органдарына 22 жаштагы жигиттин үстүнөн арыз жазышты. Ошондой эле элчиликте кызматтык иликтөө жүрүп жатат. Эгерде кызматкер тараптан мыйзам бузуу аныкталса, тиешелүү чара көрүлөт деп билдиришти элчиликтен. Булак Акипресс. Эл чындыкты билсин. Дүйнөдө карызы асман чапчыган мамлекеттер аталды. Эксперттин айтымында Япониянын мамлекеттик карызынын суммасы өлкөнүн ички дөң продукциясынан 234%га көп. Япония дүйнө боюнча мамлекеттик карызы эң көп өлкө аталды. Бул туурасында РИА Новости стратегиялык иштеп чыгуулар институтунун инвестициялык анализ жана макроэкономикалык изилдөө борборунун жетекчиси Даниил Наметкинге шилтеме берүү менен жазды. Карыздын көлөмү боюнча кийинки орундарда Улуу Британия, АКШ жана евро валютасын колдонгон өлкөлөр турат. Эксперттин айтымында Япониянын мамлекеттик карызынын суммасынын өлкөнүн ички дөң продукциясынан 234%га көп. Ал эми Улуу Британияныкы 144%га, АКШныкы 160%га, еврозонаныкы 120,4%га көп. Ошондой эле ал коронавирустук кризистен улам макроэкономикалык шарттар начарлап кетсе, дүйнөлүк банктар каржы системасында туруктуулукту сактоо үчүн рыноктун өзгөрүшүнө карап адаттан тыш кадамдарга барууга даяр экенин көрсөткөнүн белгилеген. Белгилегенсе Кыргызстандын мамлекеттик карызынын суммасы $5 миллиард тегерегинде. Булак Спутник Кейжи. Эл чындыкты билсин. Токио. Өзбекстан бир алтын, казак спортчулары 2 коло медаль алышты. Токиодо 23-июлда башталган Олимпиада оюндарынын 3-күнүндө 6 алтын алып, Кытай спортчулары алдыга чыкты. Андан кийин Жапония 5, Америка Кошмо Штаттарынын спортчулары 4 алтын медаль алышты. Өзбекстандык 19 жаштагы Улукбек Рашитов спорттун таэквондо түрүнүн өз өлкөсүнүн капчыгына алгачкы алтын медалын салды. Казакстандык спортчулар 2 коло медаль алышты. Бүгүнкү күнгө карата спорттун бир нече түрүнүн жалпысынан 98 медаль ойнотулду. Токиодо Олимпиада оюндары 23-июлда расмий ачылган. Ага дүйнөнүн 207 өлкөсүнөн 11300 спортчу катышып, спорттун 33 түрү боюнча таймашууда. Оюндарда жалпы 339 медалдар топтому ойнотулат. Олимпиадага Кыргызстандан 16 спортчу жолдомо алган. Оюндар 8 августта жыйынтыкталат. Булак Азаттык.